hands-on miracle to stop her motion. Европа континентinin түндүк тарабында жайгашып, учурда аба ырайы адамды чиркентип кычыраган кыштын алгачкы илеби орун алган Норвегия мамлекетинин борбору Осло шаарын акыркы күндөрү кыргызстандык күрөшчү кыздар аптаптуу жайга айландырып жибергендей туюлду. Айтайын дегенибиз, аталган өлкөдө өтүп жаткан күрөштүн олимпиадалык түрлөрү боюнча дүйнө биринчилигинде алгач Айсулуу Тыныбекова 62 килограммга чейинки кыз келиндер арасындагы күрөштө финалдык матчта америкалык атлет айым Кайла Мираклды ири эсепте жеңип алып, дүйнөнүн 2 жолку чемпиону аталса, ал эми кече түнү мекендешибиз Мээрим Жуманазарова 68 килограммдык салмак бирдигинде финалдык беттешүүдө Япония мамлекетинин Рин Мияджи аттуу балбан кызын беттешүүнүн алгачкы бөлүгүндө далысын жер таптатып, Күнчыгыш өлкөсүнүн спортчу айымын спорттук термин менен айтканда туше абалына түшүрдү. Ошентип Мээрим Жуманазарова Кыргызстандын спорт тарыхына дүйнөнүн чемпиону аталган экинчи спорт айым катары катталды. Are they going to do it again tonight? Miyagi of Japan in some trouble. The fall. Кыргыз өлкөсүн спорт аркылуу аалам алкагына тааныткан дүйнөнүн чемпиону Мээрим Жуманазарованы жана ушул эле чемпионатта коло медалды жеңип алган Айпери Медет кызын Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров куттуктады. Мээрим биздин сыймыгыбыз. Дүйнө чемпиондугундагы финалдык беттеште эң жогорку чеберчиликти көрсөттүң. Мээрим Жуманазарованын алтын, Айпери Медет кызынын коло медаль алышы буга чейинки балбандарыбыздын жеңишине жетине албай турган кыргыз элинин кубанычын, сүйүнүчүн дагы арттырды. Улуттук кураманын жетишкендиктери жалпы кыргыз элин, өлкөбүздү дүйнө жүзүнө даңазалап, силер кыргыз спортунун тарыхын жаратып жатасыздар. Спортчуларыбызды мыкты даярдыкта келемге алып чыккан машыктыруучу курамга дагы өзгөчө ыраазычылык. Дүйнөлүк спорт жылдызына айланган дүйнөнүн чемпиону Мээрим Жуманазарованы спорт жаатында жараткан жогорку ийгиликтерин катардагы карапайым калктан тартта окмуштуу профессорлорго чейин баалашты. Мекендешибиз Жуманазарованы, Мээрим Жуманазарованы дүйнөлүк биринчиликте жеңүүчү болгонун угуп абдан кубанып кеттик. Абдан кубанып кеттик, сыймык. Анткени спорт инсанды дүйнөгө тантатылган, мамлекетти тантатылган спорт деп ойлойм. Спорт, анан искусство, анан чыгармачылык, жазуучу, ырчылар, ошолор катарында спортчулар. Андан кийинки меддештерде бул кызыбызга ийгиликтер каалайм мен. Кыздары кыйын кыргыздын деген сөздү Мээрим дагы бир жолу тастыктады деп айта алам. Себеби кечеки оюнду өзүбүз кызыгып күзөтүп бардык. Мээримдин ушундай жеңишке жетишин күткөн болчук. Бизге алтын алып берип, ошол алтын кыздарыбыздын катарын толуктады. Мен биздин күрөшчүлөрүбүздүн ийгиликтерине аябай кубанычтамын. Айрыкча мына биздин эки кызыбыз алтын медаль алып атат эркин күрөш боюнча. Бир кызыбыз коло медаль алды, бир балабыз күмүш медаль алды. Ушулардын бардыгына мен мындан ары да ийгиликтерди каалайм. Спорттогу жетишкендиктери кыргыз элин даңазалай беришин каалайм. Осло шаарында өтүп жаткан күрөштүн олимпиадалык түрлөрү боюнча дүйнө чемпионаты 10 октябрда жыйынтыкталат. Азырынча кыргызстандык спортчулар жалпы командалык эсепте 5-орунда баратышат. Алдыңкы сапта Америка Кошмо Штаттары, Иран жана Россия мамлекеттери. Маматкадыр Маматалиев, Тагай Акматов, Жалал Абад шаары.